Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер жүрөк канткенде тынчтык табат деген теманын алкагында маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто диний ишмер апабыз Рахат Жумабай кызы. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз, Рахат эже. Бүгүн буюрса ушул жакшы бир теманын алкагында сүйлөшөлү деп турабыз. Бул жүрөктөр канткенде тынчтык табат. Бул менимче ар бир айым деги эле ар бир инсан үчүн өтө бир маанилүү жана керектүү тема деп ойлойм. Андыктан эң эле алгач сизге ушул суроону узатайын. Негизи жашоодо инсанда сезим, анан акыл, жүрөк деген ушу арулук бар экен да. Мына ушул арулуктун аркасында адам же капа болот, сүйүнөт, кубанат, бакыт эмне экенин, кайгы эмне экенин баарын сезет, туят дегендей. Негизи эле ушул сезимдерди кээ бир адамдар сыртына чыгарса, кээ бир адамдар ичине катат экен да. Сиздин оюңузча кандай? Негизи ушул ичке катып сезимдерин жашыруу бул туурабы? Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар. Эң авал ошо жаратуучубуз Аллах Таалага мактоолор айталы. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдарыбыз жана салаваттарыбыз болсун. Биздин Алла Таалам бизди ушундай жараткан кезде, наристе төрөлгөндө, аябай жан дүйнөсү, бардык жагы таптаза бойдон төрөлөт да. Анан кийин ошол эме төрөлгөн наристенин бар го эме мусулман болуп калышы же болбосо башка динге өтүп кетиши ошо ата эненин амалине жараша болот да. Эми ошондо баягы адам эми жашоосунда ар кандай кырдаалга туш келет. Ошондо ар кандай кырдаалдарда өзүн кандай алып кетиши, мусулман болсо кандай болот, башка динде болсо кандай болот да. Эми ошол наристе кезиндеги Алла Таалам берген арулукту, тазалыкты, эгер ошол ата энесинин да жардамы менен, анан өзүнүн жашоо образында кийин ошол арулукту сактап кала алган адамдын жашоосу башкача болот да. Жанагыдай эгер адашып кичине турмушунда, тарбиясында Аллахтан алыстап же болбосо өзүнүн арулугун жоготуп алган адамдардын албат да. Эми ошол турмуш деген, бул жашоо деген, баягы турмуш деп өзү деле айтып атпайбы, тур муш жейсиң дегендей да. Ооба. Ошол ар кандай кырдаалда ар ким мисалы ошол сезимдерин жүрөгү менен сезип, анан акыл менен калчап, анан жыйынтык чыгарат да. Ошол учурда көптөр жанагыдай өзүнүн арулук сезимдерди, балалыктагы тазалыкты сактап кала албаган адамдар буга көбүрөөк кабылышат. Кабылышкан кезде кээ бирлер ошону менен өздөрүн турмуштук болор болбос кээ бир ситуацияларга деле аябай сезим менен кабыл алып, жүрөктөрү сыгылып, кыйналып, жашоодон кандайдыр бир оор сезилип, кээде ушундай кыйынчылык жан дүйнөсүндө тынчтык таппайт да. Жан дүйнөсүндө тынчтык таппай, кыйналышып, бул жашоонун каяктан келип калдым дегендей да сезимдерге келип кетет да кээдечи. Ошол учурларда анан кийин баягындай туура эмес чечимдерди кабыл алып, мурдагы жашоосун андан бери оорлоштуруп алышы мүмкүн. Ошон үчүн негизи эле бул адамдар негизи эле адамдар бул жашоого неге келип калды, жашоодогу өзүнүн миссиясын биринчи билип алганы дурус болот да. Бул жашоо биздин Алла Таалам бизди убактылуу гана эме сыноо үчүн жараткандыгын, биздин негизги бул жашоодо милдетибиз Аллах Таалага ибадат кылуу менен өтөрүн, акыреттеги абалыбызды тикелөө үчүн жашап атканыбызды эгер билип алган болгондо, жанагыдай эме кырдаалдарда өзүн жоготуп, кыжалатчылыкка алдырып, кыйналмак эмес да. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менен Алла Тааламдын эмеси боюнча чубагажыбыздын айтканы барбы? Эгер биз дейт аябай өлгүн келип ушундай кыйналып турган кезде дейт жашоодон
эме түгүлүп турган кезде Алла Таала менен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эстеп, ошолорго болгон сүйүү сезимдерин эске келгенде дейт, баягы бардык проблемалар пайчага келбей калат деген сөз бар го. Ооба, туура. Ошол сыяктуу биздин эң негизги биздин жашоодогу миссиябызды билип алган кезде андай кырдаалдарда өзүн жоготпостон, жанагыдай ичине катып, кыйналып, өзүнчө түшүктөнбөйт эле да. Эми сен сураганың боюнча баягы ичине каткан дуруспу деп атасың го. Эми бул купуячылык деген жакшы нерсе. Мындай караганда, эми мисалы адамга ачылганда, мисалы бирдекени айтсаң, ал демек адамдын оозунан чыккан сөзгө ал өзү эге эмес да. Өзү аябай жан дүйнөсү кыйналып турганда абалын бирөөгө билдирсе, ал эми кандай кабыл алды? Анда мүмкүн дагы уланып, дагы башка проблемалар пайда болушу мүмкүн да. Адам жан дүйнөсү аябай кыйналган кезде биздин жаратуучубуз бар да. Жаратуучубуз бар. Канчалык кыйналган болсо эгер Алланын алдына төгүлүп, өзүнүн намазында аябай ушундай болуп атат деп баягы досу менен сүйлөшкөндөй сүйлөшкөн болсо, Алла Таалам ошонун жүрөгүндө жеңилдик берет да. Кыйналган проблемалардын чечилишине жардам болот. Аябай жанагы өзүң менин акыбалымды көрүп турасың, Алла Таалам, эмне кылам деп ушундай кайрылган кезде Алла Таалам ошого жол көрсөткөн, дилине салат, дуа кылса оңдойт, ошол акыбалдан чыгып кетүүнүн бирден бир жолу ошондой болот да. Менимче ошол ичине катып, анан кийин башкаларга башкача көрүнүп, кыйналып кереги жок да. Эң негизги чечим эле ошо Аллахка кайрылыш керек. Ар бир абал Аллахтан. Кандай жакшы абал деле, жаман абал деле, ошол адамдын мисалы туура эмес аракетинен улам бир жаман абалга туш келип калышы мүмкүн да. Ошол учурда кыйналып, жүрөктөрүн эме кылып, жанагыдай кимге айтсам экен деп өмүрүн баягындай кыйынчылык менен өткөрбөстөн, ошол күнү дароо ошол кыйналган кезде ар бир акыбалда Алла Таалам пендеси менен байланышта болот да. Ар бир акыбалда Алла кабардар болот. Ошол ар бир акыбалда Аллахка өзүнүн ой санасын, кыжалатчылыгын айтып, жүрөгүндөгү кыйынчылыктын, көйгөйдүн чечими баары бир Аллахтын колунда да. Аллах кандай чечсе, ошого жараша болот. Ошон үчүн биз мен жанагындай купуя сактап, сезимдерин катып, эме кылып дегендерге айтат элем да, ошондой кылыңыздар. Бардык көйгөйдүн чечими Аллахтан да, машалла. Биз өзүбүздүн эме жаратуучубуз, бизди таянууга татыктуу жалгыз Аллах Таала бар. Анчалык кыйналып кетүүнүн зарылчылыгы жок дейм да. Ооба, туура айттыңыз. Азыр сиз айтып атсаңыз, мага да бир эсиме түшүп кетти. Жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен отурса, анан пайгамбарыбыз айтат экен го, азыр кирип келген киши бейишке татыктуу инсан депчи. Анан бир киши кирип келет го. Ошол киши анан бул эмнеси бейишке татыктуу экен деп бир сахаба анын артынан барып, үйүндө ушундай өзүнүн бир көйгөйү менен ушундай болуп келип калдым деп айтып, анан келип 3 күн жашайт го. Ошондо айтат го, сиз мендей эле чай ичет, тамак ичет экенсиз, мендей эле намаз окуйт экенсиз, тахажжудка деле турбайт экенсиз, сиздин кандай өзгөчөлүгүңүз бар десечи. Жатаарда дайыма мен баардыгын кечирдим. Кимдин көңүлүн ооруткан болсом, Алла Таала мени кечир деп өзү да кечирим сурап, анан башка бирөөлөр да менин көңүлүмө ооруткан болсо алар да кечирдим деп кечирим. Ушул азыр ойлоп калдым да, ошо сиз айтып атсаңызчы, демек инсан эмне үчүн жанакынтип сезимдерин катып, ичинен кысылып, демек бул таарыныч канчалык күчөгөн сайын, ошол учурда дагы адам көп кыжалатка көп кабылат болуш керек депчи. Мүмкүн болсунча жүрөгүн бош коюп, кечирим сурап, кечирип турса, менимче бул деле адамды кайсы бир деңгээлде сиз айткандай, ошондой бир депрессиядан, ошондой бир стресстен чыгарганга жардам берет болуш керек. Анан сиз айткандай акыйдасы түз болсо, эң башкысы Аллахка ишенсе, сиз айткандай, менимче ушул жаатта дагы эң туура бир жыйынтык болуш керек деп ойлоп калдым да. Биздин негизги чыныгы түбөлүктүү жашообуз биз акыркы тиги дүйнөгө баргандан кийин башталат да, чыныгы түбөлүктүү жашообуз. Анан мына бул дүйнөдө, бул жашоодо биз
убактылуу өзүбүздүн бейиштик сыпатыбызды тикелеш үчүн жашап жүрөбүз да. Ошого аракет биздин негизги максатыбызды биринчи аныктап алышыбыз керек да. Жашоодогу максатыбызды, жаралуу максатыбызды, кийинки кете турган сапарыбызды. Биз эми ыйман келтирген мусулман болгондон кийин биз акыретибизде жашайбыз. Аллах ошол жашообузда жакшы жашайлы деп анан ошого жараша амал аракет кылыш керек. Ошол бир максатка жетиш үчүн аябай аракет керек да. Бейишти мисалы биз жөн эле жүргөнүбүздө бербейт да. Туурабы? Мына ошол жанагы сахабанын эмеси, амали ошондой болгон да. Ал айтып атпайбы, мен дейт кечиндеси дайым уктарын куптан намазынан кийин деп айтып атат. Куптан намазынан кийин ошол күнүн ар бир күнүн өзүнүн отчетун чыгарып турат экен да. Эртең менен кечке ким менен жолуктум, ким мени капа кылды, биринчи кимге мен капа болуп калдым, мен ошолорду кечирем дейт да. Кечирем. Андан кийин кимдерди капа кылып койдум дейт, аны жазам дейт. Мен ошол ким муну капа кылып койдум. Аллахым ошол кечир деп, анан кийин мен эч кимден капа эмесмин. Мен капа кылгандар кечирсин деп, эртеси андан кечирим сурайм деп атат да. Ошондо ар бир күнүнө өзү отчет берип атат. Эми акыретке даярдыкты эме кылып. Мына ошондой эле ар бир адам эле өзүнүн жашоосун өзү куруучу да, өзүнүн амал китебин өзү жазуучу. Ооба да. Ар бир сөзүбүз менен, ар бир кылган амалыбыз менен бизге иншаллах акыретте бериле турган дептерибизди өзүбүз жазып атабыз да. Ошон үчүн баягы бир эле формага түшүп алып эле жашоо ушундай экен да деп эле жүрө бербестен ар бир учурда ойлонсок, муну кылып атканыбыз туурабы, муну туура эмеспи дегендей күндө анализ менен, күндө эме кылган болсок, ашыкча эле баягы түйшүктөргө кабылбайт да. Мусулмандын негизи жашоосу жеңил эле. Мындай караганда түшүнгөн адамга мусулманга жашоо жеңил да. Алла таалам ушундай кылып, сен ошо Аллахка ибадат кылып, Аллахтын кулчулугун кылып эле жашай берсең, анан акыретиңде мындай чек-аралар бар да, мусулманчылыктын чектери бар. Муну ишти кылышың керек, муну кылбашың керек депчи. Анан ошондо баягындай ашыкча көйгөйлөр деле болбойт. Бизде эми илимдин жетишсиздигинен, анан баягы эменин жалкоолукка деп айтсак деле туура келет да. Эми баары эле билет да, эми Кудай бизди жаратты, Аллахтын алдына барабыз дейт дагы, моюн сунуп жашап кете албайт да. Ошо мусулманчылыктын эмелеринде ошону жашап кете албай жүрөбүз да. Ошо туруштук берип десеңиз. Себеби биз чындыгында ошо Алла Тааламын бизди жаратып, бизди ушундай пенде кылып, бардык шартты мына жерге халифа кылып койду. Бардык жан жаныбарлар адам үчүн да. Алла Таалам бардыгын бизге берип койду го эми. Ошол мына дарактар эме кылып, ырыскыны дагы, даже малдарды дале ушулар менен өзүңөр каалагандай эме кылып пайдаланып, анан кийин жашагыла депчи. Ошонун бардыгын биз эмне акылыбыз менен калчап туура жыйынтыкта туура жашоону илим керек да. Ошол илимди албай, ошентип баягындай жалкоолукка алдырып, ошону менен биз баягы туура эмес көйгөйлөрдү жаратып алабыз да. Ошондон анан жан дүйнөдө тынчтык болбой, эмеде кыйынчылык адам жашоосундагы көйгөйлөр ошондон келип чыгат да. Чоң рахмат Рахат эже. Өтө жакшы бир акыл кеңешиңиз менен бөлүштүңүз. Анан негизи эле жүрөктүн тазалыгы, ачкычы эмнеде деп ойлойсуз? Ушул боюнча дагы токтолуп кетсеңиз. Жүрөктүн Алла Таалам Куранда чындыгында Аллахты эстөө менен жүрөктөр эс алат деп өзүнчө аят жиберген да. Ошондо биз жүрөктөр кайсы учурда тынчтанат, кайсы учурда жашоо жакшы өзүнчө гармония менен кетет. Бул ошол биздин ар бир жашообузда Аллахты эстеп, биз негизи эле биздин жаратуучубуз бар экендигин, анан өзүнүн жашообузга диндин жашоосун киргизгенибизде гана тынчтык табат да. Анткени ар бир эмеде, ар бир амалыбызда биз Аллахты эстеп, Аллахтан коркуп
жашаган кезде жанагы эме ашыкча эч кандай ойлонууга орун калбайт да. Муну менен мен эмнени айткым келет? Анткени бул адамдын жашоосу мисалы өтүп кетти, кечеги эме жок уже. Кандай жашадың, аны кайтара албайсың. А эртеңки күнгө бизде эч кандай эме билбейбиз да. Алла бизди эртеңки күн жашатабы, эмне күндү көрсөтөт, ол Аллахтан. Биз мына бүгүнкү күнүбүз менен жашашыбыз керек. Мусулмандар мисалы Аллахты эстеп жакшы жашоо үчүн эрте менен тургандан Алла бизди кайра тирүү ойготту. Канча адамдар уктаган кез боюнча кетип калат да. Ошого биринчи шүгүрчүлүк менен, эрте мененки дуаны айтуу менен. Көз ачылганда мына алдындарыбыз айтып жүрөт го, эрте менен эле турганда ким эмне деп турат депчи. Кээ бир адамдар ой жумуштан кечиктим, ой ана мына деп ар ким өз көйгөйү менен турат экен да, мындай ойуна эмне келсе. А биз турган кезде Аллахым мына бүгүнкү күндү да бердиң дегендей сезим менен турганда эле өзүнүн дуасы бар, мисалы Алхамдулиллахиллази ахияна бада ва аматана ва илайхин нушур деп ошо 3 жолу айтып коюп, анан кийин эме кылып мына бүгүнкү күндө мисалы кээ бирлер мына адал арам деп тамактарды ылгайт го, эми билбей калдык депчи. Чын көңүлдөн ошондой Аллахым мына бүгүнкү күнүбүздү берип атасың, ушул күнүбүздү берекелүү кыл, тынчтык, жакшылык күн болсун деп ошол эрте мененки тургандагы ниеттерди кылып, андан кийин баягы биздин Алла Тааламын эме бизге не кылган тартуулаган дуасы бар баягы. Аллахума инни асалука илман нафиян ва рызкан тойибан ва амаля мутакабалян. Ушуну менен өзүңдүн бүт жашооңду айтып коесуң да. Аллахым мага адал рызкы бер, туура амал кылыштыкты, жана амаля мутакабалян, анан адал рызкы эме туура илим да. Аллахым ошол мени өзүңдүн туура жолуңда жүрө турган илим бер деп. Мындан башка эмне кереги бар адамга? Ошо эрте менен ошону сурадыңбы? Ошону сураганда ошого да ишенич менен сураш керек да. Мисалы мен ошол эмени айткан кезде ойлоном да, мага Алла Таалам али арам аралашканды бербейт депчи. Мисалы арам эме баягы өзүңчө күмөндөп калганыңды жебейсиң. Ошону менен мен адал рызкы жеп атам деп өзүңдө ишеним пайда болот да. Анан баягы амалыңды сурадың да эме, туура амал кылайын, туура илим бер депчи. Ошол эрте менен турганда эле мусулмандын жашоосу башталат да. Биз мисалы жол таппай кыйналган, жүрөгү сырылган адамдар ушуну практикалап этсе, Кудай кааласа, аябай тез эле эмеге жетише алат да. Анткени мына жүрөктөн ыйман менен ишенип, анан биз мисалы жөн эле катардагы адамга ишенип аткан жокпуз да, биз жаратуучубузга ишенип атабыз да. Алла Таалам бизди жаратты, эрте менен тургандан эле Аллахка кайрылып атабыз. Аллахым бүгүнкү күнүбүздү жакшы кылып бер, адал рызкы бер, жакшы амал кылайын, жакшы илим бер деп атабыз да, туура жолун көрсөт депчи. Анан ошол менен уже эме Аллахтын эрте мененки баягы рызкысы, берекеси жаап турган учурда туруп, даратталып, намазды окуп, анан кийин күнүбүз башталган болсо, ошол күнүбүз берекелүү болот. Алла Таалам ар кандай жаман кырдаалдан алып чыгып кетет, Алланын коргоосунда болобуз. Мына намаз окугандан кийин таңкы зикирлер деген болот да. Намаз окугандан кийин таңкы зикирлер башталат. Мына ошол зикирдин мисалы бир окуя бар го. Эме бир жерде үйлөр күйүп атат деп бир эме мусулман олтурса, келип ой сенин да үйүң күйүп кетиши мүмкүн, тиги көчөңдө үйлөр күйүп атат десе отура берет да. Кайра келсе да отура берет. Анан кийин эмне козголбойсуң десе, мен эрте менен бисмиллахи таваккалту алаллахи ва ла хавла ва ла куввата илля билlah дегенди айтып койгонмун. Мен Аллахка тапшырып койгонмун деп айтат да. Айткандай эле жанагынын үйүнө келгенде өртөө өчөт да. Анын үйүнө эме болбойт. Ошонун эме чындыгында чын ыклас менен ар бир амалда, сүйлөгөн эмеде, Аллахтан сураганда, дуада бардыгында Аллахка ыхлас менен, ишеним менен ошол айткан сөзүңдө бүт орундуу, Аллахтан али сураган кезде дагы боло турган эмелерди, дуаларды сурасаң, өзүңө да ишенимдүү болосуң, анан Аллахтан күтөсүң ошону. Анткени аманатка, убадага бекем Аллах.
Биз Аллахтын канчалык улуулугун, анын бардык нерсеге кадыр экендигин моюндагандан кийин биз өзүбүздүн аманаттарыбызды дагы Аллахка тапшырып койсок, Аллах аманатка бекем, убадасы бар, биз сураганды берүүчү, мээримдүү, таянууга татыктуу жалгыз Аллах. Мына ошентип биз бардык мисалы бүгүнкү күндү сурап алдык да, эртеңден таңкы зикирлерди кылдык, дубаларды кылдык, ошон менен күнүбүздү баштап атабыз. Ошол учурда намазды өз убагында окуган кезде Алла Тааламдан дагы сакина түшүп турат дейт. Ошол Алла Таалам ар бир окуган намаз менен ал адамга күч кубат берет. Руханий жактан дагы, анан физиологиялык жактан дагы баягы адам кубаттанат да. Ошондо ошол күнү берекелүү, баягы кыйынчылыктарга жол жок болот да. Анткени ал уже бардык эмесин сурап алды, рызкысын сурап алды Аллахтан. Өзү да ишенимдүү, шайдоот, жүрөгү тынч жашаса болот дейт да. Туура. Эң сонун айттыңыз. Чындыгында мен азыр аябай бир мен өзүм үчүн деле жакшы бир сабак болду. Чындыгында адам зикир чалып турса, жүрөгүндө дайыма Аллахка болгон ишеним, Куран аяттарын айтып турса, дуа айтып турса, демек Аллахтын коргонунда болот да. Эгерде ушул нерсе калып кетсе, жанагы сиз айткандай, адамда напси деген күчтүү да. Кээде эртең менен ойгонуп баамдат намазына туруш эле ушунчалык кыйын болуп калат. Анан жалкоолук болуп, ошол ойдон зикир деле калып кетет, дуалар деле калып кетет. Анан жүрөгүндө боштук пайда болот дагы, ошол боштукту напси ээлеп алат. Анан ошонун артынан адам жанакынтип депрессия болуп, өзүнчө сыгылып, кайгырып, кыжалаттанып. Эгерде ошондой боштукту жок кылып, дайыма зикирдин үстүндө жүрсө, менимче ал адам дайыма Аллах Таалам кандай жерде болсун коргоп жүрөт болуш керек, Бул жерде адамдар түшүнүп алышыбыз керек. Мына хадисте бар эмеспи? Эгер Кудайды эстеген адам менен Кудайды эстебеген адамдын айырмасы өлүк менен тирик адамдын айырмасындай депчи. Бул өтө мындай караганда салыштырууну карап туруп мындай илими жок адам кызыктай болот да, кантип эле тирик адам менен өлүк адам депчи. Тирик анткени зикирдин, Аллахты эстөөнүн ошончолук күч кубаты бар да. Ошончолук күч кубаты бар. Зикирде жүргөн адам бардык жагынан ошо Аллахка таянат, жөлөнөт, өзүндө, жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө эч кандай боштук, сен айткандай боштук болбойт да. Тынчтык болот. Жүрөгүндө тынчтык болот. Ал эми өлүк адам дегенде, өлүк адам болгондон кийин ал уже адамдык атынан дагы айрылат, ал жөн эле сөөк деп калат. Аны мурдагыдай адамга болгон урмат сый болбойт, өлүккө болгон урмат сый болуп калат да. Ошон үчүн тирик болуп Алланын алдында жакшынакай толук кандуу мусулман болуп жашоонун өзүндө ошолордун баардыгында ошо жүрөк эс алып, жүрөктө тынчтык ошондон келет. Мисалы кайсы учурда кыйналган кезиңде зикир кыл, Куран оку дейт го. Мисалы ошол кыйналган учурда Куран окуса, же болбосо ошо окуй албаган болсо укса, Куран аяттарын угуп, өзүн зикир кылып, таспих айтып, ошондой болгондо жүрөгүнө тынчтык келип, адам өзүн адам сезип калат да. Жанагындай кыйналган кезде өзүн алдырып, жанагындай купуя өзүнчө кыйналып, бирөөгө башкача көрүнүп, өзүнчө кыйналып жүргөндүн эч кандай зарылчылыгы жок деп эсептеймин да. Эң туура айттыңыз. Жакшы, азыр анан дагы бир суроо бергүм келип отурат. Негизи эле бул дүйнө сыноо дүйнө да, сиз айткандай адам болуп жаралгандан кийин сыноо дүйнөгө келдик. Демек бул дүйнөдө ушул жүрөк канткенде тынчтык табат. Өзүбүздүн темабыз аталгандай эле ушул суроого атайын жооп табалы. Ушуга сиз кененирээк жооп берсеңиз мүмкүн болушунча. Жүрөк тынчтык табыш үчүн адамда баягы ар бир жашоодо баягы сен айткандай нафси деген бар, шайтан деген бар. Анан бизде көпчүлүк эле адамдар ошо Аллахтын жараткандыгын моюндап, ошого жараша жашоо образын кылайын дейт, намаз окуйм дейт, окуй албайт. Мына ошол учурларда кичине бир нерсе болсо да бир жакшылык менен баштап алса, мисалы кыйналып жүрөт, анан ал деле жакшынакай такыба мусулман болгусу келет, анан күндөгүдөй 5 убакыт намазын окуп, же болбосо эме кылып жүргүсү келет, аны кыла албайт да. Ошондо биринчи бисмилля деп баштасын, бир жакшы иш кылсын.
Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп бир жакшы амал кылып койсун. Бир жакшылык артынан эки жакшылыкты ээрчитип келет дейт да. Анан жүрөгүндө акырын ошол Аллахка болгон ниет кылсын, биринчи ниет кылсын. Анткени биз бардыгыбыз деле бул дүйнөдө түбөлүк эч ким калбайт, кетебиз, кайсы күнү кетип калганыбызды билбейбиз. Ошон үчүн өмүрүм өтүп баратат деп ар бир адам эле Аллахтан үмүт кылып, мен деле ошо өзүң алдыңа жакшынакай болуп барайын, кылайын деген ниет кылып койсун. Баягы өзү кыла албай жүрөт, мисалы, намаз окуй албай, жанагы амалдарды кыла албай жүргөндө ниет кылсын. Алла Таалам айтат го, баягы сен мага бир кадам ташсаң, мен сага жүгүрөм дейт. Ошол сыяктуу Аллах ушунчалык, мисалы, баягы таянууга татыктуу жалгыз Аллах дегендей эле биз ошончолук эме кылат да. Адамдарды өзү жаратты, өзү жакшы көрөт да. Биз эне мисалы баласын кандай жакшы көрсө, Алла Таалам бизди андан 70 эсе көбүрөөк жакшы көрөт дегендей сөздөр бар го. Ошол сыяктуу биз Аллахка ишениш керекпиз да. Бардыгы эгер мисалы бир көйгөй болуп адамда бир кыжалачылык болуп, бирөөдөн же сезип ушундай болуп атса, эгер Аллах кааласа, ал адамдын тигилинин зыяны Аллах каалабаса бир тал чачын түшүрө албайт да. Бирөөдөн корккон болсо, эгер ошон үчүн бардыгын Аллахка кылып коюп, тапшырыш керек. Тапшырып коюп, өзүнүн туура жолун табууга аракет кыл. Өзүнөн баягы кичине болсо дагы жарыкчылыкты издеш керек да. Бул илим, динде жашоонун өзү бул жарыкчылык, тазалык, ошого умтулуш керек. Нафси менен шайтанды ээрчиген болсо, мына Алла Таалам деле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү деле айтып жүрбөйдүбү? Эң биринчи душманыңар шайтан депчи. Шайтандын ошо максаты өзү менен алып кетиш. Анан нафси дагы кыйын нерсе. Нафсинин өзүндө канча нафси менен мамилелер бар. Мисалы, илимдүүлөр айтып жүрүшөт. Эртең менен ошол өзүңдүн нафсиңди тарбияла. Мен мынандай адаммын, тигел бул, сен деп нафси менен даже бул келишим жасаш керек экен да. Бүгүн мен мына окуп алсам, сахабалардын немесинде бар да. Бир сахаба ошол мисалы муну амалды кылбасам, мен 200 түп немесе жанагы дарагы бар багын кылат да. Ошону мен садака кылып берем депчи. Мисалы бир намаздан же бир амалды кылам деп туруп, нафсиси жол бербей кылбай калса, анан кийин жанагына бир ошону садака кылып берет да. Анан нафси дейт, Аллах кылдуу дейт. Буга койсоң, муну кылбасаң дагы бирдекесин берип жиберет деп нафси каалайт да, баягы байлыкты каалайт, немени каалайт. Анан ошондо айтат экен да, кой буну дагы бирдекени бирдеке кылып жүрбесин деп дейт. Нафси дагы эмеге келет дейт, жардам берет, тартипке келет дейт. Ошентип бул негизи адам өзү бул жашоодо башка бирөөлөр менен иши болуп, башка бирөөлөрдүн көйгөйү менен же башка бирөөлөрдүн ага карата болгон мамилеси тигил антип койду, бул мынтип койду дегенди коюп өзүн изилдеш керек да. Өзүн таап, өзүн туура жашап атамбы, анан өзүнүн кол алдында мисалы бала чакасына кандай мамиле кылып атам, келечекте кандай болот, акыретибиз кандай болот, ошолор менен алек болуш керек да адам. Мисалы, эгер биз мына дүйнөдө Алла бизге канчалык ырыскы берип, канчалык берсе, канчалык мисалы даремет берип, абал материалдык жактан биз ошого каниет кылып, мисалы ар бир күнүбүзгө Алла Таалам баягы бардык жараткандарын кемчиликсиз жаратат да. Ошол бизге мына ушу бергенине шүгүр. Аллахым биз адам кылып жаратып койду, ушунчалык абалда жүрөбүз. Бардыгына каниет кылган кезде, анан Аллахка ушундай жөлөнүп туруп, намазын дагындай ар бир намазында ушунчалык берилүү менен, хушу менен окуп, амалында бекем болуп, Аллахка жөлөнгөн сайын ошол адам жан дүйнөсүнө тынчтык келе берет да. Анан мисалы окуп атам деп эле намазды окуй бербестен, ар бир окуган намазында канчалык деңгээлде
эме көңүл буруп жакшынакай окуган кезде намазда адамда тынчтык болот да. Ошол тынчтык анан кийин жашоосуна да келет да. Жашоосунда баягы намазындагы тынчтык жүрөгүнө орнобойт. Ошентип баары бир ошол качан биз мына жашообузда өзүбүздүн күндөлүк жашообузда каниет кылып, Аллахка шүгүрлөрдү айтып, ушул жашообузда татыктуу жашаган кезибизде гана анан кийин биз Аллахка шүгүр дегенибизде жүрөккө тынчтык келет да. Баардык нерсе Аллахтан экен. Баардык нерсени биз мисалы көйгөйдүн чечилүү жолунда Аллахтан күтсөк, анан кийин ошол ибадатыбызда дагы Аллахка чын жүрөктөн, ыклас менен жакшы ибадат кылып, баягы жолубузда Аллахтын алдына ушундай жакшынакай болуп, татыктуу жашап өтөлүк деген сезимдер менен чулганган кезде, шүгүрчүлүк кылган кезибизде анан кийин жүрөгүбүздө тынчтык таап, жашообузга эме болот да. Жашообузга алымсынып дегендей ошол алхамдулиллах деп ошол учурда анан кийин жүрөккө тынчтык келип, башка нерселерди мындай ашыкча сезимдерге, эмелерге алдырбай, ошондой жүрөктө тынчтык болуп, анан эми айтайын дегеним ошо амалда бекем болуш керек. Анан Аллахты эстеп жүргөндө анан жүрөктө тынчтык табат, туура айттыңыз. Рахат эже, анан дагы бир суроо бергим келип атат да. Негизи эле мына ушул жүрөктө тынчтык болуш үчүн дагы, маселен, кем жанакы хадис шарифтерде деле, кээ бир риваяттарда деле айтылып кетет, силердин илимдүүрүүңөр Аллахка жакынырааңар депчи, же болбосо Аллахтан коркконуңар. Демек, ушул илим алуунун деле канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуз? Ошол мисалы эмеде дейт да. Арактын арам экендигин билбеген, ал илимсиз, ошону билген илимдүү деп атат. Бул мындай эле элементарный эле мисал. Бул элементардуу мисал. Анан ошондой эме жанагы ошол ошончолук мисалы ошонун арам экенин билбеген адам эми арамды ичип жүрө берет, жиндүү болот, туурабы? Анын уже жашоосу кыйрайт да. Бул эми элементарный бир кичинекей мисал болуп атат. Ал эми биздин жашоодо Алла Таалам адамды жаратканда кандай максаттар менен жараткан да. Мына периштелери, ой, адамдар антип кетет, минтип кетет, жаратпай эле койбодуң дегендей эме болгон да. Анан эми Аллахка ошондой өздөрүнүн ойлорун айткан кезде, мен билгенди силер билбейсиңер деген да. Ошондой хикмат менен жаратып атат да адамдычы. Хикмат менен бул адам мени жаратты деп билет, анан менин айткандарымды кылат деп ушундай эме кылат да. Ошонун ол хикматты түшүнүш үчүн эмне керек? Илим керек да. Ошону илим керек. Анан кийин ар бир эле амалда эгер билбеген болсо кандай кылат? Ал ошо жашоону билбеген үчүн мына эмелер, көйгөйлөр болуп, ар кандай ситуацияда өздөрүн алдырып, жашоодон түңүлүп кетип аткандар бүт ошо илим жоктуктан да. Илим жоктуктан, Алланы тааныбагандыктан, жана ошо туура жашабагандыктан болуп атат да. Туура жашоо образын түзүш үчүн эмне кылыш керек? Ошол илим алыш керек. Илимдин мисалы эме бешиктен кабырга чейин илим издеп атпайбы? Ошондо төрөлгөндөн эле ол илимди баягы жаш бала өзү кыла албаган менен ата энеси ошо илимдин чегинде чоңойтот да. Эме кылып ар бир бисмилла деп эмизип дегендей. Ошону менен анан чоңойтуп, анан бала дагы ошо илимдин негизинде, эреженин негизинде жашайт да. Ошон үчүн эме илим албаса баягы эмес жашоо образы түзүлүп калат. Анан эми баягы азыркы учурда жанагыдай көйгөйдө жүргөн, жолун таппай жүргөндөргө мен айтар элем да. Жанагыдай эле биринчи ниет кылып койсун, Анан бир ишти Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, мисалы бүгүн эртең менен намазга турайын. Ошону менен башталып кетет. Алла Таалам ушунчалык мээримдүү, адам жүрөгүндөгү ниетине жараша өзү жолго салып коет. Мен бир устазым айткан бар эле да. Эми жаңы биз дагы эме жолубузду тапканга чейин кыйналып, эме илимге келгиче эме кылып жүрдүк да, жол издеп жүрдүк да.
ошондо кандайча алып кетет экенбиз дегенде баягы күндөлүк сикирлерден эле калбасаң жолго түшүп кетесиң деген бир устазым айткан сөзү бар эле да. Ошосуңар ар бир эле эмебизде ар бир абалда эртең менен тургандан деп атабыз эми айрыкча берекелүү учур ошол эртең менен алып туруп ошондой зикирлерди кылганда ошол күнүң берекелүү болот. Ошосуңар эле эми баягы жолго түшө албай аткандар бир эле ниет кылсын да, анан бир ишти бүгүн бир ишти кылсын Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп, анан жүрөгү ачыла баштайт, жүрөктөр тазалана баштайт. Баягы жүрөк кир дегенде ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах дегенде айтканыңда жүрөк баягы айнекти арчкандай тазаланат дейт го. Ошолорго аракет кылыш керек да. Аракеттенип, анан кийинки күнү мусулманчылык аста секин дейт го. Ошого эч ким үмүтүн үзбөш керек. Алла таалам ошо жүрөгүбүздү соктуруп койдубу, демек биздин шансыбыз бар да. Оңолуп кетүүгө, туура жолду таап кетүүгө, акыретибизди тикелеп алганга ошо ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар да. Алиги үмүтсүз шайтан деп коет го. Бардыгыбыз Аллахтан үмүт менен, анан кийин Аллахтын акыреттеги бизге эме кыйынчылык болуп калганынан коркуп, калуусунан коркуу менен үмүттүн ортосунда жашаганыбыз жакшы да. Эң туура. Аллах ыраазы болсун сизден. Чындыгында мен деле ушул нерсеге кошулам. Жанакы жөн эле эми жаңы динге кирип, ушул ислам динин кабыл алып, исламды тереңден түшүнүп баштаган инсан бир эле намазга окуп коюу менен гана токтолбостон, илим алып, ошол илимге мээнет кылып, канчалык руханий байлыкты арттырган сайын, демек дүйнө ошончолук тынчтык табат деп ойлонуп калдым да. Иншаллах. Эмесе биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Эмесе өзүңүздүн биздин угармандарга, көрөрмандарга аруу бир каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Алла таалам адам кылып жаратты. Алхамдулилlah. Ошонун өзүндө эле бир чоң эме бар да. Хикмат бар. Алхамдулилlah адам кылып жаратты. Бизге ыктыярды берип койду. Анан кийин биз жалпы эле угармандарга, көрөрмандарга адам болуп жаралдыкпы? Алланын алдына жүзүбүз жарык болуп барганыбыз жакшы да. Бул жүзүбүз жарык болгондо бирөөнүн көңүлүнө азар бербестен, бирөөнүн акысына кирбестен, дайыма ошо кимге болсун жакшы сөзүбүз менен, жакшы мамилебиз менен, жардамыбыз менен ушул жашообузду ушундай жакшынакай мамилелер менен, ушундай жакшы сезимдер менен жашаган болсок, Алланын алдында да жүзүбүз жарык болуп барат. Бүт үй бүлө, бала чака, тууган уруктун алдында да жүзүбүз жарык болуп. Жалпы эле ошол угармандарга, көрөрмандарга каалайт элем ошол жүрөктөрүбүздө тынчтык болсун. Алла таалабыздын бизди жараткан экендигин, ошого болгон ибадаттарыбызды бекемдейли, ыйманыбызды бекемдейли, ошондо бүт эмеге бизге берген акыбалга шүгүр кылайлы. Ошондо бизде жүрөгүбүздө да тынчтык болот, анан кийин эки дүйнөбүздө бактылуулук болот. Амин, амин. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы Аллах таалам эки дүйнө бактылуу кылсын. Үй бүлөңүз менен тынчтыкта, бакубат жашоодо, бакубат турмушта болуңуз. Анда кадырлуу көрөрмандар, сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Таалайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.